Bismillahirrahmanirrahim. Ушул ыйык жерде, урматтуу агайын мусулман бир туугандар, Алла Таалам бүткүл ааламдагы инсандарга хидаят берсин, туура жол көрсөтсүн, иман берсин. Жана Алла Субханаху ва Таала өзгөчө мусулмандарга таквалык, ынтымактуулук берсин. Жараткан Алла Субханаху ва Таала бардык мусулмандардын башын бир кылып, ушул ыйык жерге келип, тооба кылып, ибадат кылып, Алла менен байланышып, ахиретин кура тургандардан, бейишке бара тургандардан кылсын. Өзгөчө Кыргыз элибизге, Кыргызстан мамлекетибизге, журтубузга жараткан Алла Субханаху ва Тааладан дуа кылабыз. Аллахым жакшылыктардын эшигин ачсын, хидаят, имандуулуктун, адамгерчиликтин эшиктерин ачсын. Жараткан Алла Таалам байлыктын, Алла Субханаху ва Таала жакшылык, ийгиликтердин эшигин ачып, жамандыктардын эшигин жапсын. Урматтуу агайын мусулман бир туугандар, элибизге, журтубузга дуа кылабыз. Алла Таалам ар кандай кырсыктан, апат балелерден, өзгөчө келишпестиктерден, бири-бирин кордоп, бири-бирин жамандап, бири-бирин уят кылуудан Алла Субханаху ва Таала сактасын. Алла Субханаху ва Таала баарыбызга таза, берекелүү, таквалуу, имандуу, ынтымактуу жашоо берсин. Алла Таала элибизди жараткан Алла Таалам өзү туура жолго жолдоп, дайыма колдоп, дайыма коргоп, Алла Субханаху ва Таала өзү сактасын. Өзгөчө Баткен элине дуа кылабыз. Алла Субханаху ва Таала Баткен элинин Алла Субханаху ва Таала күнөөлөрүн кечирип, даражаларын бийик кылып, бардыгынын жүрөгүнө имандуулук, баатырлык, кайраттуулук берип, сабырдуулук берип, жараткан Алла Субханаху ва Таала мекенди коргонго, Баткен элине дагы жалпы Кыргызстаныбыздын жүрөгүбүздө мекенди сүйүүнүн Алла Субханаху ва Таала жүрөгүбүзгө отургузган болсун. Кандай көптөгөн жоготуулар болду. Ушулардын бардыгын Кыргызстандагы өткөндөгү курман болгон баатырларыбыз, шейиттерибиздин Алла Субханаху ва Таала даражаларын бийик кылып, ахиреттин кайрылуу кылып, Алла Субханаху ва Таала күнөөлөрүн кечирип, улуу соопторду берген болсун. Ал эми жаракат алгандарга Алла Таалам шифа берип, толук, туруктуу, үй бүлө бала чакасы менен тез аранын ичинде курсанчылыктарды Алла Таалам насип кылсын. Алла Таалам мусулмандардын ортосунда ынтымак берип, кан төгүүнү, келишпестиктерди, бири-бирин кордогондорду Алла Субханаху ва Таала токтотсун. Бардык маселени ийирип отуруп түз чечсек болот. Чечилбеген маселе жок. Алла Таалам шайтан аралата көрбөсүн. Ошондуктан өзгөчө жетекчилерибизге Алла Субханаху ва Таала инсап товфик берип, туура түшүнүк берип, бири-бирин сыйлай турган, урматтай турган кошуна мамлекеттердин арасында Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Кыргызстан, Орта Азия мамлекетине Алла Таалам ынтымак берсин. Бардык чечилбеген маселелерди сүйүү менен, достук менен чечкенге Алла Субханаху ва Таалам өзү жардам берсин. Алла Таалам жамандардын жамандыгынан, көрө албагандардын көрө албагандыгынан, фитнакорлордун фитналарынан Аллахым элибизди, журтубузду сактасын. Жараткан Алла Таала өлкө башчыбызга, бардык мамлекет жетекчилерибизге Алла Таалам имандуулук берсин, ынтымактуулук берсин, адилеттүүлүк берсин, элибизге күйүмдүү кылсын, иштерин илгери кылып Алла Таалам өзү жардам берип, өзү колдоп, өзү коргосун. Элибиздин баарын Алла Субханаху ва Таала биримдүүлүгүн бекем кылсын. Урматтуу агайын мусулман бир туугандар, ийирип отуруп түз кеңешип дегендей, Алла Субханаху ва Тааланын коркуп, элибизге пайдалуу, элибизге үлгүлүү, элибизге ушундай бир берекелүү чечимдерди Алла Субханаху ва Таала насип кылган болсун туугандар. Келиңиздер, биримдүүлүккө, достукка, сыйга, урматка, баатырлыкка, берешендүүлүккө, адамгерчиликке, адам баалуулуктарын алганга келиңиздер. Жараткан Алла Субханаху ва Таала бири-бирибизге кайрымдуу, бири-бирибизге күйүмдүү, бири-бирибизге боорукер кылсын. Жараткан Алла Таалам энелерибиздин, аталарыбыздын дуаларын кабыл кылсын. Энелерибиздин, эже карындаштарыбыз, ага энелерибиздин баардыгынын дуаларын кабыл кылсын. Таза жашоо берсин Алла Таалам. Баарыбызга берекелүү жашоо берсин, берекелүү ырыскы берсин. Баарыбыздын Алла Субханаху ва Таала дөөлөтүбүздү бийик кылып, келечекте мамлекетибиз, элибиз, журтубуз өнүккөн, өскөн, имандуу, бейпил, өзгөчө аман, коопсуз Алла Субханаху ва Таала мамлекет кылсын. Баарыбызды эки дүйнөдө жүзүбүздү жарык кылып, өзүнүн ыраазычылыгын берип, мээримини бөлөп, туура жолдон адаштырбай, бул дүйнөдө бактылуу, татыктуу жашап, ахиретте түбөлүктүү Фирдаус бейишинен орун берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.